Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча 2022 жылга карата чакан жана орто бизнестин үлүшү өлкөнүн ички дың продукциясынын 43,3%-ды түзөт. Бирок көмүскө экономиканын көрсөткүчүн эске алганда чакан жана орто бизнестин реалдуу үлүшү 60%-дан ашат. Расмий маалыматтарга караганда деле Кыргызстанда чакан жана орто бизнестин экономикадагы үлүшү өнүккөн өлкөлөрдүн көрсөткүчтөрүнө жакын жана коңшуларына караганда бир топ жогору. Башка өлкөлөрдүн статистикасын салыштыра турган болсок, Кыргызстандын ички дың продукциясындагы чакан жана орто бизнестин үлүшү 38,6%-ды түзөт. Коңшу Казакстанда 37%, Россияда болгону 20%. Ал эми өнүккөн өлкөлөрдүн статистикасын карасак, АКШда чакан жана орто бизнесин экономикадагы үлүшү 60% болсо, Кытай 70%. Ал эми Европанын көп экономикаларында чакан жана орто бизнестин үлүшү 60%-дан кем эмес. 2023 жылдын январь-июнь айларында өлкө аймагында 14 миңден ашык чакан жана орто ишканалар иштеген. Алардын ичинен 95%-ын чакан ишканалары түзөт. Ишканалардын 50%-ы жакын айыл чарба тармагында, 30%-дан ашыгы соода тармагында, 14%-га жакыны өнөр жайда жана 11,4%-ы курулушта жүргүзүшкөн. Ишканалардын 65%-га жакыны Бишкек шаарында. Чакан жана орто ишканаларда 86 миң адам иштейт. Чакан жана орто бизнести адатта өзүн-өзү иш менен камсыз кылгандар деп аташат жана алардын экономикага кошкон салымы дүйнөлүк тажрыйбада салыктар менен саналбайт. Алды менен бул сектор жумуш орундарын түзүп, мамлекеттин социалдык жүгүн жеңилдетет. Чакан жана орто бизнес аткарган дагы бир маанилүү функция бул инфраструктуралык көйгөйлөрдү чечүү жана инновацияларды алып келүү. Кыргызстанда жеке сектор мамлекеттин буту жетпеген алыс аймактарда инфраструктура жаратып, инновацияларды алып келет. Менин бизнесим рубрикасынын бүгүнкү каарманы Жалал Абад облусунда жеке клиникасын ачып, аймактын тургундарынын муктаждыгын чечкен ишкер. Кандайсыздар, жаштарбы? Кандай жатасыздар? Жакшы жатасыздарбы? Кантиңиздер? Жакшыбы? Кемчилик жокпу? Жок, кемчилик жок. Канча күн болду сизге? Мага бүгүн 4 күн болду. 4 күн болду. Жылыш барбы? Жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы. Кесибим боюнча областтык ооруканада, клиникалык ооруканада врач-педиатр болуп иштегенмин. Андан кийин директордун орун басары болуп 4 жыл эмгектендим. Андан соң буйрук менен Сузак үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун жетектеп иштедим. Бирок ал жерде ошо министерствонун буйругу боюнча ошол үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун территориалдык ооруканаларды, стоматология баарын бириктирип койду да. Ошол бириктиргендигине байланыштуу мен ошол мезгилде эле негедир ошо жеке клиника ачкым келди. Ошол жерде клиника, даяр клиника бар болчу, бирок жумушу жакшы жүрбөй жаткан, ошол Сузак районуна караштуу. Ошол клиниканы иштетүүгө сунуштар түшкөнүнө байланыштуу мен ошол сунушту кабыл алып, ошол жерде иштеттик. Ал жерде 2 жылдан ашык иштеттик. Аябай жакшы иштеди, ал дагы жумушубуз жакшы кетти. Чындыгында мен мурда такыр ойлогон эмесмин, ошо жеке клиника ачып, ошо бизнес чөйрөсүнө аралашам деп, мамлекеттик иштерде иштеп келген болчумун. Бирок албетте мындай жумуштун өзүнүн оорчулугу бар экен, өзүнүн түйшүгү бар экен, ошондой эле өзүнүн оң жактары дагы бар экен. Албетте бул жерде биринчиден өзүңө койгон талап жогору болуш керек, өтө көп күчтү талап кылат экен. Негизгиси команданы жакшы түзүш керек. Команда жакшы болсо иш алга жүрөт. Мен дайым өзүмдүн ишкерлериме айтамын, биз коллектив эмес, биз командабыз деп. Когда вот команда сплоченный болсо, баарынын максаты бир жактай болгондо иш аябай жакшы кетет. Ал жакта да аябай ишибиз жакшы жүрдү, бирок биз кичине четирак болгон үчүн шаардан бул жактан сунуштар түштү. Шаардын ошо ортосу болгондуктан биз ушул жакка келүүнү чечтик. Ошол эле команда менен бул жакка көчүп келип, ишибизди бул жактан баштадык. Бирок бул жерде дагы мурда клиника болгон эмес. Чындыгын айтып кетсем, бизнес с нуля деген нерсеге кирип кетемин да. Анткени эми өзүңүздөр билесиздер, мамлекеттик ишканада өтө көп капитал, өтө көп байлык топтоого мүмкүн эмес.
Анан мен ашып кеткенде эле эчсем жок болчу. Ошондуктан ошол арендадан эле нолдон баштадым десем болот. Анан бара-бара өзүм дагы кошумчаларымды кошуп, ошол жака мүмкүн болушунча түптөп толук камдуу кылып жасап алдык азыркы учурда. Бул жерде дагы мурда клиника болбогондуктан бул жерде бир топ эле оордуктарды жаратты, клиника кылып, элге сиңдирип, бул жерде да ушундай дарыгерлер иштейт, ушундай физиопроцедура, кадимкидей эле медициналык жардамдарды көрсөтөбүз деш үчүн бир аз убакыттар талап кылды, күчтү талап кылды, бирок буюрса жыйынтыгыбыз аябай жакшы. Кудайга шүгүр элдин оозуна алынып калдык. Буюрса бизге ушул бир гана Жалал Абад эле областынан эмес, бүткүл Кыргызстандан келип атат. Мисалы Бишкектен да көп адамдар келип атышат. Бишкектен келип ачкыла, филиалын ачкыла деген сунуштар дагы көп чындыгында. Алыскы Баткен районунан аябай көп келишет, Чаткалдан көп келишет, Ош областы, Ысык көлдөн келип жатып кеткендер болду. Биз негизи биздин жыйынтыгыбыз жакшы, ушул биздин жемишибиз, ушул биздин эмгегибиздин акыбетін кайткан деп эсептейм да. 2 адамдык бөлмөлөрүбүз, бүт шарттар жаратылган. Телевизор, шкаф, музаткычтар. Андан бул жака чыкса бизде ошо санузелдер бар. Ушул жерде жайгашкан туалети, душевый кабина, бүт кол жууганга ысык суулар менен бажык шарттар жаратылган. Меники 24 жыл стажым толук болсо, уже 4 жылдан бери ошо жеке ишканада жүрөм. Мамлекеттик ооруканада мисалы ал жерде эми система бар да. Мисалы эгер бейтаптын акыбалы оорлошуп кетсе, дароо реанимация бар. Реанимациондор жанында мисалы бүт аппаратуралар коюлган. Бизде ошол нерсе каралбагандыктан ошол жактан бир аз кичине кыйындык туулат. Анткени биз өзүбүздүн реанимациябыз жок. Ошондуктан өтө андай оор абалда албоого аракеттенебиз. Бирок ошондо дагы кээде жакшынакай болуп келип эле ар кандай болот, өзүңүздөр билесиздер, дене давлениялары көтөрүлүп кеткен учурлар болот. Ошондой учурларга биз ургентный деп дежурстволорду кылып койгонбуз. Ушул жактары бир аз оордукту жаратат, коркунуч дагы жаратат да. Ошол негедир частный клиникалар менен мамлекеттик немелерде кичине бир аз ажырым бардай да. Ошого дароо которуп салыштан дагы кичине кыйынчылык жаратылгандай болот да. Эмеде системада больницада при больница болгон үчүн бул маселелер